За своим смотрящим. Видео TikTok социалдык түйүнүнө 6 мартта жүктөлгөн. Сабак учурунда түз эфирге чыгып, мугалимди мазактагандан сырткары бир бала бут кийими менен партанын үстүнө чыгып отуруп алганын, окуучулар мугалимге баш бербей жатканын көрүүгө болот. Окуя Бишкектен Каражыгач жаңы конушундагы номер 91 мектеп гимназиясында катталган. Тасма коомчулукта кызуу талкууга алынды. Мында жаңы муундун тарбиясы тууралуу маселе козголууда. Мугалимди мазактаган окуялар буга чейин да болгон. Ал эми билим берүү тармагынын ысык суугуна күйүп келген белгилүү мугалимдер чуу жараткан окуя бышып жетилген көйгөйдүн бир көрүнүшү экенин белгилешет. Экинчи тараптан окуучулардын мамилеси мугалимден да көз каранды экендиги айтылды. Ал окуучулардын, ата-энелердин, коомчулуктун алдында бийиктигин бийик бойдон кармай билүүсү абдан маанилүү. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр окутуу методикалары боюнча окуучуларга салыштырмалуу мугалимдерибиз тилекке каршы технологиядан артта калгандыгы анык. Биз мугалимди даңкташ керек эле деп айта берген сөз ал анчейин таасир этпейт. Кантип даңкташ керек, эмне себептен даңкташ керек дегенди кошо билишибиз шарт. Демек технологиянын тилин мугалимдер мыкты деңгээлде билмей сайын окуучуларды таң калтыра албайт. Окуучуларды таң калтыра албаса, ага болгон урмат бийиктебейт, тереңдебейт. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев бүгүн аталган мектеп гимназиясына барып, мугалимди шылдыңдаган окуучу менен жолукту. Окуучу түз эфирдеги жоругу үчүн мугалимден жана жалпы мектептин окуучуларынан кечирим сурап, мындай окуяны экинчи кайталабоого сөз берген. Достугум сен эгерде ак жол макулдукта чемпион болсоң жазам. Айсулууну дагы ак жолдо дагы эже ага окуткан. Мен эже агамды сыйлап жүрүп министр. Каныбек Иманалиев мындан сырткары жетекчиликке, балдар жана ата-энелер үчүн психологдор менен жолугушуу уюштурууну, класстык тарбиялык сааттарды өткөрүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, буга чейин мугалимди шылдыңдаган окуучунун ата-энесине айыппул салуу мыйзам долбоору сунушталган. Бирок долбоор өзгөртүлүп, ата-энелерге ООЗК же жазуу түрүндө эскертүү берүү деген норма менен кабыл алынган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.